Кандуу мушташ. Чын эле Диананын көргөндөн көрелеги көп экен. Түнкү саат 2 чендерде камерадагылардын баардыгын прогулкага короого алып чыгышты. Кыздардын көп экендигин Диана ошондо биринчи көрдү. Кеминде эле 100гө чукулдап барып калат экен. Кээ бирлери 2-3төн болуп, кээлери жалгыздап өзү менен өзү сүйлөшүп, эендеп басып жүрөт. Эки-экиден чарпыша кетишип, ортого түшүшүп, арачалап, ажыратып кеткендер да болуп жатты. Жалаң 16-17 жаштан 25 жашка чейинки жаш кыздар экен. Болгондо да ар кайсы улуттагылар. Бул жаш кыздар жалаң эле Кыргызстандын жерлеринен эмес, төгөрөктүн 4 бурчунан алынып келинген кыздар экенин Диана кийинчерээк билди. Адегенде ар кайсы улуттардагы ар кандай тилде сүйлөшкөн кыздарды көрүп, таң калып жүргөн. Бири-бирин жек көрө карашып, жактырышпай, орой мамиледе болушуп, бир нерсе болсо эле жырткычтарча тытмалашып кеткенге даяр болуп тургандай сезилип жүрдү. Диана, Саулем, Зульфия өздөрүнчө бир бурчта сүйлөшүп турушкан. Бир кезде күтүлбөгөн жерден эле эки кыз жакынлаша кетишти. Во, башталды. Жүрү, көрүп турабыз. Кимиси жеңер экен. Зульфия тигилерди күтпөй эле экөөнүн бөлүнүп топтошуп бир жерге үймөлөктөп жатышкан кыздарды көздөй чуркап кетти. Анын артынан экөө да жетип барышты. Корей кызы менен орус кыз экөө мушташып жатышыптыр. Кыздардын мындай мушташын Диана биринчи көрүшү. Тим эле эркектерден да каттуу. Жырткычтарча мушташып киришти. Экөөнү заматта кыздардын баары курчап алышып, кыйкырып жатышты. Сок, бетке ур, ичке теп, чачын жул, тумшугуң канда. Экөө кадимкидей бирин-бири муштум менен муштап, бут менен тебишип, чачтарын жулуп, бок сөз менен сөгүнүшү, ызыранышууда. Аларды эч ким ажыраткан жок. Тескерисинче бири-бирине кайра тукуруп, ыраазы боло карап турушту. Демейге келип, резинка сойыл менен чапкылап сабап калчу лөкүйгөн көзөмөлчү аялдардын бири да басып келип, экөөнү ажыраткан жок. Тескерисинче ар жакка туруп алышып, өздөрү да кызга карап турушту. Анча бийик эмес секичедеги кичине үй ичинде ар бир кыздардын кыймыл аракетине көз салып турган автоматчан жигит дагы булардын мушташын жыргап көрүп атты. Бир кезде экөө чачташып калышты. Орус кыз Корей кызын чачтан төмөн карай басып, тизеси менен бетке тепкилеп кирди. Корей кызынын мурдунан кан агып кетти. Ошентсе да ал моюн берген жок. Шапете тегиге тизеден кош колдоп кармады да тапатак көтөрө ордунан турду. Анан тегини кайра жерге көтөрүп урду. Орус кыз баары бир чачын бекем кармаган боюнча кое берген жок. Семент жерге каттуу жыгылды эле, жулунган чач колуна уушталган боюнча кетти. Ордунан туруп келатканда Корей кызы тегини моюнга тепти. Ал чалкасынан кулай, кайра ордунан турууга аракет кыла баштады. Туруп келе жатканда бетке жеп, кайра чалкасынан жыгылды. Дагы бир жолу керилип туруп бетке тебээрде орус кыз тегини буттан кармап калганга үлгүрдү. Корей кыз чалкасынан кулай, экөө жерде тытышып жатып калышты. Улам биринин үстүнө бири чыгат да муштумдары менен башка, көзгө, бетке ургулашат. Экөөнүн тең бети баштары жарылып, мурдуларынан кан кетти. Кийимдери айрылып, чачтары уйпаланды. Аларды айланада топтолушуп карап тургандар байыркы Римдеги гладиаторлорду согуштургандай, экөөсүнүн кимиси жеңээр экен деп ызы-чуу түшүшө, кыйкырып жатышты. Улам биринин үстүнө бири чыгып, муштагылап атышып, экөө тең аябай чарчашты. Бирок бири-бирине моюн сунгулары келбей турушту. Мушташууну уланта беришти. Бир да бирөө ортого түшүп, арачылаган жок. Бир далайдан кийин мас кишидей экөө тең темтеңдеше ордуларынан турушту. Орус кыз күйлөнүп келип тегини бетке урду эле, Корей кызы чалкасынан кетти. Ордунан туруп, өзүнө жакын келип калган орус кызды буту менен ичке тээп калды. Ал өзөрө жерге тизелей, бөктүшө кусуп жиберди. Корей кызы дагы бир жолу бетке тепкенде тегил чалкасынан кулады. Шашыла ордунан туруп келатканда үлгүртпөй, үстүнө минип алды. Анан муштуму менен бетке тындырбай ургулай берди. Адегенде орус кыз колу менен бетке урдурбоого аракет кыла тосуп атты эле, акырындап дарманы кете, колу менен да бетин тоса албай калды. Эс учун жоготуп, сулук жыгылды. Ар жакта булардын мушташын кызыгып карап турушкан көзөмөлчү аялдар жетип келишип, Корей кызды тегинин үстүнөн көтөрүп тургузушту. Довольно, давай, тияка барып бети башыңды жуун. Бери жактагы кыздар кол чапкылашып, Корей кызын кубаттаганга өтүштү.
Браво, браво, молодец! Анан өз ара талашып тартышып, бири-бирине акча бере башташты. Диана эмне болуп жатканына эч нерсе түшүнгөн жок. Камерасына келгенде Зульфиядан сурады. Эмне себептен аларды ажыраштырган жоксуңар? Ажыратыштаганга болбойт. Анда эки жаат болуп мушташып кетиши мүмкүн. Экинчиден, анда баардыгы кызыктуу. Зрелищеден куур калышат. Ушундай мушташтарды көргөндө бой без правила мушташын көргөндөй болобуз. Эмнеге бири-бирине тияк жактагыларга көргөзүшпөй акча берип жатышат? Тегилер мушташа баштаганда карап тургандар кимиси утат деп ортого акча ташташып өз ара мелдеше башташат. Уттургандар уткандарга акча беришет. Акчаны кайдан табасыңар? Көзөмөлчүлөргө билгизбей тегил өздөрүнүн клиенттеринен өөнүп калган акчалары. Тегилерге билгизбей акча өөнүп калса болобу? Анын баары өзүңдөн зависит. Коркпой эр жүрөктүүлүк кылсаң, акырындап акча өөнүп алсаң болот. Өткөн жолу Мария деген кыз тегилерге билгизбей $100 жакын акча чогултуптур, бирок көзөмөлчүлөргө кармалып калып, алардан өлөөрчү тепки жебедиби? Жарым айдай ооруканада жатып чыкты. Ооруканыңар барбы? 2 бөлмөлүү өзүнчө камера бар. Бул камерадан эч айырмасы жок. Оорулууларды ошол жакка алып барып жаткырышат. Атайын врачтар бар. Ошолор көзөмөлдөп, анан дарылап карап турушат. Ал жакта оорулуу кыздарды көпкө деле жактырышпайт, анча-мынча айыгып келатканда эле дароо чыгарышат. Ооба, өлүп калсак дагы биздин эч кимге керегибиз жок. Өлүп калсак этибизди барчалап, майдылап, тигил короо үчүн кайтарып турушкан иттерге жем кылып беришет. Же жанагы мен айткан кислотага салып эритип жиберишет. Мунун баарын кайдан билесиң? Диана ишенбегендей таң кала сурады. Мен билбеген эч нерсе калган жок. Саулем мактана сүйлөдү. Бул жакка келгеним аз болсо да, короо ичиндеги көп нерселердин баарын изучать этип чыктым. Кайсы жерде эмне бар эң жакшы билем. Акырын, билгизбей жер алдынан өткөөл жасап качып чыкканга болобу? Албетте болбойт. Карабайсыңбы? Короо ичи бүт семент. Топуракты таштаганга жер жок. Анын үстүнө тигил адамды бөлө тартып, жарып жиберүүчүдөй болгон иттерди карабайсыңбы? Качканга эч мүмкүнчүлүк бербейт. Демек түшүнүктүү. Эмне болду? Качып чыкканга мүмкүн эмес экен да. Дианага Саулемдин өлүп калсак этибизди бырчалап, иттерине тамак кылып берет деген сөзү жаккан жок. Өзү менен өзү сүйлөшүп жатты. Неужели булар ушунчалык жырткычтыкка барышат? Булар адамбы, кимдер? Убакыт түштөн ооп, төрттөргө чукулдап калганда дайыма хатадагы кыздарды разводко деп чоң залга алып кетишет да Диананы камерага жалгыз калтырып коюшат. Разводу кандай экенин, ал жакта эмнелер айтыларын эч нерсесин билбейт. Камералаш Зульфия менен Саулемден сураса, ал эмне экенин аман болсоң өзүң көрөсүң деп айтпай коюшкан. Бул жолу бардыгын разводко алып чыгып атканда, хатанын көзөмөлчүсү толмочунан келген аял Дианага басып келип, анча чоң, калың эмес китепченин алдына таштады. Момундагы уставтардын, эрежелердин баарын оку. Изучай жатка билгендей бол. Эртеңден баштап сурай баштайм. Биринчи бөлүгүн жаттап кой, билбесең сенде уйку жок. Таң атканча уктатпай жаттаттырамын. Уктуңбу? Бекер тамак ичип, бакма тооктой бол. Безденlik болуп бүттүң. Аны бакма тоокко теңеп урушканы менен хатада 1 мүнөттө тыным алдырчу эмес. Ал жерде өзүнө окшогон 3 жаш кыз калышчу. Оозунан кеткен 3 хатанын ар бир камераларын үчөө таптаза кылып жууп чыгышчу. Таңга жуук сырттан келе турган кыздарга тамак даярдашчу. Аларды ашканада картошка, пияз аарчытып жатканда да тынчтык беришчү эмес. Ары бери жакка тындырбай жумшай беришчү. Анысынан да короодогу буларга көзөмөл салып турушкан эркектердин асылганын кантесиң? Өтүп бара жатышканда жөн кетиришпей, көчүп баштарын кармалап, сандарын сыйпалап жиберишип, кээде баса калып өпкүлөп, анан кайра кое беришип, чуркап бараткан жаш кыздын артынан каткырып күлүп, узата карап калышчу. Иштердин баарын бүткөрүп, өзүнүн камерасына келгенде, алиги көзөмөлчү аял берген уставты башынан баштап аягына чейин көз жүгүртүп чыкты. Устав 2 бөлүктөн турат экен. Биринчи бөлүмү түрмө ичиндеги ар кандай кыймыл-аракеттерге тыюу салуулар. Мисалы, бири-бири менен сүйлөшпөө, короо ичинде кыйкырбоо, өз алдынча басып кетпөө, жандарына артык баш буюм алып жүрбөө, көзөмөлчүлөрдүн айтканын кың тебей жасоо, айтор, толгон токой пункттары бар экен. Биринчи бөлүктүн экинчи жарымында ар бир пункттагы эрежелерди бузса, аларга кандай жазалар колдонот бардыгы көрсөтүлүптүр. Аларды окуп жатып, өткөн жумадагы окуя көз алдына тартыла түштү. Түшкү саат 2 чендерде кыздардын бардыгы прогулкага алып чыгышканда, жашы 16,
17-ге келіп қалған жаш қыз дуалдың ары жағында сыртта жүргендерден бирөө жарымы угуп калаар бекен деген ниетте көтөлбөгөн жерден болгон күчү бакырып кое берген. О, ел жұрт, барсыңарбы? Бизди туткун кылып өлтүрмөй болду. Куткарып алгыла. Ары жактан 3-4 эркек чуркап келишип, аны резинка таяктар менен сабап, буттар менен тепкилеп жатып калышкан. Тегилда болгон күчү менен каршылык көрсөткөн, бирок далдайган эркектер аны эси көөнүнөн калгыс кылып тепкилешип, качан гана кызыл жаян кан болуп, эс учун жоготуп жатып калганда, экөөсү эки бутунан кармап, ар көздөй сүйрөп кетишкен. Камера пытка дегенине алып кирип алышып, бир жума бою кандай гана азаптарды көрсөтүшпөдү. Короонун сыртындагылардан жардам сурап, кыйкырып деле пайда жок экен. Түрмөдө кызмат өтөгөндөрдүн баарына түрмөнү айлана курчап турган үйлөрдүн бирин да калтырбай, акырындап сатып бериптир. Ал эми анда мурунку жашаган адамдарды болсо, Борбор шаардын дал эле ортосунан бардык шарты бар көп кабаттуу үйлөрдөн сатып берип, бал сөзгө салып алдап, бирин да калтырбай көчүрүп жиберишиптир. Диана уставтын 2 бөлүмүн барактаганда, бул түрмө меселе тозок турбайбы деп, эки көзү алая, төбө чачы тик турду. Анда түрмөдөн тышкары дагы башкача уставтары бар болчу. Разводдон кийин бул жактагылар түнкүсүн өздөрүнүн ресторан, кафелерине, сауналарына чыкканда кандай алып жүрүүлөрүнүн эрежелери бар экен. Эгерде ал эрежелерди буза турган болушса, кандай жаза күтүп турары жазылыптыр. Бул менчик түрмө өзүнчө эле эч кимге баш ийбеген кичинекей мамлекет турбайбы? Өздөрүнүн закону, өздөрүнүн уставы, программасы, кызматкерлери. Ал эми биз болсок кулдардан эч айырмабыз жок. Албетте, түрмөнүн көп окшоштуктары бар. Ошондуктан айырмачылыктары көп. Тикенектүү бийик короо дубалдын ичи, түрмө каталары, камералары эле түрмөгө окшошпосо башка эмне окшоштуктары бар? Эркинен ажыраган, бас десе басып, тур десе туруп, жат десе жатып, кың дебей баш ийген, жалаң мөлтүрөгөн жаш сулуу кыздар. Мында иштеген кызматкерлердин бардыгы өздөрүн өздөрү билишип, каалагандарын жасашат. Тоокторду баса калган короздордой тырпыратып баса калып, зордуктап салышса дагы көрмөксөн, билмексен болуп коюшат. Кайра бири-бирине ыраазы болгондой карашат. Бул менчик түрмө эмес, бул жаш, сулуу кыздар кокусунан кабылчу тирүүлөрдүн тозогу. Тиги дүйнө тозогу менен эч айырмачылыгы жок. О, Кудайым, ушундай да жашоо болобу? Шаарга неге келдим экен? Диана өзүнө тапшырылган уставтарды жаттап жатып, ушул жакка кабылган тагдырына нааразылана, турмушуна кайгырып жатты. Развод. Сен уже пара үйүргө кошконго эртеңден баштап разводко чыгасың. Хватит, уже жарым айдан бери семирип кеттиң окшойт. Эч нерсе кылбай бекер тамак ичип. Көзөмөлчү аял Дианага разводдун жол жобосун түшүндүрүп жатты. Аны күнү-түнү уктатпай, уставтардын бардыгын уктап жатып ойготкондо жаңылбай айта тургандай кылып жаттаттырган болчу. Мына, эми развод кандай экенин, чыныгы түрмө жашоосу кандай экенин өз көзүң менен көрөсүң. Саулем менен Зульфия Диананы чыдай алаар бекенсиңби дегендей сынай карап турушту. Мындай кордукка, бул жашоого чыдай албай өздөрүн өздөрү өлтүрүүгө аракет жасагандар канча дейсиң? Түнкүсүн өздөрүнүн кроватына асынып өлүп калгандары да болгон. Мен анчалык коркутпагыла, башка салганды көрөбүз. Көпчүлүк менен аралашып, өз турмушубуз менен өзүбүз күрөшөбүз. Мен андай слаба кыздардан эмесмин. Диана чыйрала башын көтөрүп, тигилерге тике карады. Эртеси кыздардын бардыгын залга кирип, 15тен кылып 6 топко бөлүштү. Диана бош болуп, жаңы келген 3 кызды биринчи топко кошту. Ар бир топто 3төн көзөмөлдөөчү аял турушат экен. Дагы бери жакта окшош кийинишкен 10 эркек, 5 аял бир катар болуп, кыздарды карай тизилип турушту. Кыздарга көз жүгүртө Диана башын чайкап койду, анткени көздөрү бакырайган, жалаң мөлтүрөгөн сулуу жаш кыздар экен. Саат 4 болгондо сырттан өзүнүн артынан 2-3 кишини ээрчиткен түрмөнүн кожоюну, курсагы чыгып турган, бетинде богочу салаңдаган алиги Дианага тааныш киши кирди эле, бардыгы ордуларында катып калышты. Бирөөсү барып, кадимки армиядагыдай алдын тосуп чыгып рапорт берди. Диана аны ушунчалык жек көрүү менен карап турду. Тигил ага көңүл да бөлгөн жок. Бардыгы жерлерге бөлүндү? Ооба. Жаңы кошулгандарды кайсы группага коштуңар? Экинчиге.
Ташкентке. Ташкент эмнесе? Диана анча түшүнгөн эмес. Кийин жолдо баратканда укпадыбы? 15 кызды Ташкент тарапка алып бараткан. Анда разводду баштай бергиле. Тегинин буйругу менен бери жакта тизилип турган аялдар чачыраша ар бир кыздан уставтарды, эрежелерди сурап, кайсы жакка барышаарын айтып түшүндүрүп киришти. Диана баш болгон 15 кызды үстү чүңкүмө машиненин ичине отургузушту да каяккадыр алып кетти. Чүңкүмө машиненин ичи темир тор менен экиге бөлүнүп, алды жагында 20 кишилик, арт жагында 10 кишилик орун бар экен. Алды жагынан 15 кыз орун алды, арты бөлөк орунга жетти. Көзөмөлчү 4 эркек, 3 аял отурушту. Машиненин терезелери кичинекей, анан бийик жерде болгондуктан каяк тарапка баратышканы, канча жол жүрүшкөнү билинбейт. Анын үстүнө бери жактагы көзөмөлчүлөр терезеден сыртты кароого тыюу салып ташташкан. Бардыгы ичи караңгы, чүңкүмө машиненин ичинде унчукпай кетип баратышты. Диана көпчүлүгүнүн өңдөрүнөн тааныганы менен аттарын билбейт болчу. Мындайга далай жолу барып көнүп калышканбы, бардыгы эч нерсе болбогондой, уктаганы уктап, өргүлөгөнү өргүлөп, кээси өздөрүнчө ойго чөмүлө кетип баратышат. Ташкентке чейин дагы канча сааттык жол? Диананын суроосу жоопсуз калды. Ар ким өзү менен өзү болуп, баштарын жерге салып олтурушат. Бири-бирлери менен иштери да жоктой көрүнөт. Диана унчукпай калды. Күндүзгү разводдогу алиги өзүн зордуктаган түрмө кожоюнунун сөзү кулагына жаңырды. Силер деген бул жакты беркиндей мамлекеттик түрмө деп ойлобогула. Камеранын ичинде эле олтурганыңар болбосо, эмнеден жетишпей жатасыңар? Ичкен тамагыңар Кудайга шүгүр. Жаман эмес. Кийимиңер бүтүн. Эркектерге муктаж эмессиңер. Жүргөн турганыңар ресторан, кафе, бар, сауна. Кыздардын бардыгында эле мындай жашоо боло бербейт. Силерди деген мындайча айтканда, райский жашоо да. Тагдырыңарга арман кылбай, мындан жашоого кубанышыңар керек. Эгер беркиндей түрмөдө болсоңор, же тамактан жок, түзүк кийине албай, эркектердин көзүн көрөтүп жүрмөксүңөр. Ушуга тообо деп жашай бергиле. Сволочь десе, ушуга тообо деп жашай бергиле деп койгонун кандесиң? Бизди көрүнгөн эркектин алдына уйпалаттырып, салып берип, алардан түшкөн акчалардын убайын өздөрү көрүп жатышкандыктары менен иштери жок. Алдаса болот жаш башты деп жалаң жаш кыздарды алдагысы келип атат го. Анын арамза сүйлөп жатканын ар бир акмак билет. Тил гана жок да. Тил болгондо бардыгын бетке айтып таштайт элек. Тим эле бизди акмак көрөт. Диана өзүнчө ойлонуп келатып уктап кетти. Төшкүлө, жеттиңер деген үнгө бардыгы жапатырмак ойгонуша, ордуларынан козголо башташты. Уже Ташкентке жеттикпи? Диана жандагы кызга акырын шыбырады. Ооба, унчукпа. Тегилерден токмок жейсиң. Бардыгы түшүп бүткөн соң, кадимки солдаттарды тизгендей эки катар кылып тизди дагы, бир сыйра мал санагандай сөмөйлөрү менен санап чыгышты. Кандайдыр бир бийик дарбазалуу короонун ичине киришиптир. Жүргүлө артымдан, баскыла, деп жергиликтүү бейтааныш аял алдыга басып жөнөдө эле, кыздардын бардыгы унчукпастан анын артынан ээрчишти. Короо ичиндеги үй эки кабаттуу кадимки жатаканалар сыяктуу үй экен. Мынакей, силерге смена келди. Кана, силер жөнөгүлө Бишкекке. Ар жактан топураган кыздар биринин артынан бири ээрчише сыртка чыга башташты. Жаңы келгендер менен баш ийкешип, учурашып коюп жатышты. Көп өтпөй эле алар алиги чүңкүмө машинеге олтурушуп, дароо кородон чыгып, келгендерди төрттөн кылып бөлмөлөргө бөлүп жатышты. Бул бөлмөлөр тегил жактын түрмөсүнө караганда түзүгүрөөк экен. Терезелери гана темир тор менен тордоп салыштыр, сыягы качып кетишпесин дегени го. Бир аял менен бир эркек колдоруна кичине китепче алып алышып, ким кайсыл бөлмөдө жатканын тактап жүрүштү. Чыгып баратышып, эскертип кетишти. Тигил шифонердин ичиндеги өзүңөргө жаккан көйнөктөрдөн тандап кийгиле дагы, оозу башыңарды кашыңарды боюп, чачыңарды оңдоп, бетиңерге упа крем жаап, даяр болуп тургула. Биз кандай көрсөк, ошондой алып кетебиз. Давай, турбагыла, даярдангыла. Экөө сыртка чыгып кетишти дагы, эшикти сыртынан кулплап салышты. Диана бул түнү калабыз го деп ойлогон. Жол жүрүп чарчагандыктан тигил кроватка жаткысы эле келип турду. Мурун келип жүрүп көнүп калышканбы, жанындагы кыздар дароо шифонерди ачып, өздөрүнө ылайыктуу кийимдерди тандай башташты. Түрмө кийимдерин чечип, өздөрү тандап алган көйнөктөрдү кийишкенде, таптакыр эле башка кыздардай болуп калышты.
көйнөктөрдүн баары жоон сандарын, төштөрүн көрсөтүп, денелерине жабышып турган кыска көйнөктөр экен. Эмне жалтырап турасың? Тигил көйнөктөрдүн алып кийбейсиңби? Жанында биз кийинтелиби? Жанында турган бир кыз Дианага адыраңдап бер тийди эле, экинчиси аны тайып койду. Койсоңчу, ал бүгүн биринчи күнгө чыгып атат. Ал эч нерсени көрө элек да, эч нерсени биле элек. Баардыгы кийинип бүтүшкөн соң кезек менен күзгүгө отуруп алышып, бети баштарын боеп, кадимки сахнага чыгуучу артисттердей болуп жасана башташты. Так, бул үчөөнү барга алып кет. Бешөөсү ресторандагы кишилер менен иштешет, экөөсү мейманканага кетет. Диана кошулган 5 кызга кайрылды. Ал эми калган бешөөңөр болсо саунага барасыңар. Как раз чет элдик кишилер келишти саунага, жуунушканы. Ошолордун карамагында болосуңар. Кыздар четинен кетип, азайып олтурушуп, бешөө гана калышты. Силер тигил отургучка олтуруп күтүп тургула. Азырынча тигилер өздөрүнүн сунуштарын айтышы элек. Биз барып сунуштарыбызды айтабыз, эгер макул болушса, силерди келип алып кетебиз. Бешөөнү чоң бөлмөгө сыртынан бекитип, камап кетишти дагы, кайдадыр жөнөп кетишти. Мындайды далай баштарынан өткөрүшкөнбү, берки кыздар дароо эле бош олтургучтарга олтурушту дагы, кыйшая үргүлөй кетишти. Олтургандарга орундук жок болгондуктан Диана туруп калды. Бири-бирине эч кимиси көңүл бөлүшкөн жок. Кээ бирлери кыйшайган боюнча уктай башташты. Диана тикесинен турган боюнча бир ордунда таш болуп катып турду. Кызык. Бул жакка кантип бизди алып келишти болду экен? Жолдон бир дагы гаишниктер же таможнядан бир дагы киши буларды токтотуп текшеришкен жокпу? Же аларга акча берип турушабы? Же алар булардын тааныштарыбы? Албетте, бир айда 2-3 жолу өтүп атышса, тааныштары болуп бүтүп калат да. Айлалары кетсе, бизди алардын колуна салып берип кутулушат да. Бир аздан кийин короо ичинде машиненин кирген үнү угулуп, эшик ачылып, 3 эркек кирип келишти. Бирөөсү орой буйрук бере сүйлөдү. Кана, тургула, ордуңардан, кеттик. Кыбырабай ылдам, тез. Баардыгы ордулардан козголуша сыртка чыгышты. Саунада. Сыртта турган машинени Диана өзлөрүн бул жакка жеткирип келген чүңкүмө машине болуш керек деп ойлогон. Аларды чет элдик болгондо да Мерседес машинеси күтүп туруптур. Бешөөнү тең арткы отургучка шыкап олтургузушту дагы каяккадыр жөнөп кетишти. Диана дагы бир кыздын башкаларынын баардыгы кайсыл жакка баратышканын эң жакшы билишчү. Баардыгы үнсөз жок унчук учпай кетип бара жатышты. Мерседес көп өтпөй эле чоң 2 кабаттуу үйдүн короосуна кирип барып токтоду. Келдик, чыккыла. Алиге буйрук берип сүйлөгөн киши баардыгынан мурун чыгып, тигилерге кайрадан буйрук бере сүйлөдү. Ары жактан курсагы салаңдаган толмочунан келген киши басып келди. Кана, алып келдиңерби? Мынакей. Анда жүргүлө, тияк жакка. Бешөөнү бир бөлмөгө алып келишти да, катарга тизип, буттарынан баштап баштарына чейин сынай карап, бир сыйра көз жүгүртүп алды. Так, кыскасы мындай. Бул жерде экөөңөр жаң экенсиңер, уставты, эрежени жакшы билесиңер да. Ошону каттуу сакташыңар керек. Артык баш сүйлөп же качып кетебиз деп ойлобогула. Бул бир. Экинчи, тияк жакта саунада жуунуп атышкандар үчөө тең чет элдик кишилер же так айтканда француздар. Алар эмне талап кылышса кың дебей аткарышыңар керек. Эгерде каршылык көрсөтүп моюн толгочу болсоңор, анда өз убалыңар өзүңөргө. Түнкүсүн уктабаганыңар аз келгенсип, күндүзү дагы уктабайсыңар. Бизден токмок жейсиңер. Бул жак силерге Бишкек эмес, эч кимгер дайабайбыз. Уктуңарбы? Кана, ким түшүнгөн жок? Баардыгы унчукпай мелтиреп турушту. Анда баскыла, кеттик. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө. Алиге акыл айтып жаткан киши бешөөнү тең кууш коридор менен алып жүрүп олтуруп, кандайдыр бөлмөгө алып келди. Анча бийик эмес столду тегеректей жумшак олтургучта ак шейшеп оронушкан 3 адам олтуруштур. Стол үстүндө пиво, арак, шампан, түркүн тамак-аштар жайнайт. Үчөө тең чоң калың тамекини бурулдатыша биринин артынан бири ээрчише киришкен кыздарды сынай карашты. Алиге алдына түшүп, кыздарды ээрчитип келген киши бешөөнү тигилердин астына бир катар кылып тизип койду. Алар бешөө көпкө сынай карап турушту. Анан бирөөсү француз тилинде алиги кишиге карап бир нерселерди айтты эле, тигил түшүндүм дегендей башын ийкегиледи. Анан кыздарга карап үнүн өктөм чыгара буйрук бере сүйлөдү. Кана, чечиңгиле. Эмчек тарткычыңар менен турсеңер гана калсын.
Бешөө тең унчукпастан көйнөктөрүн чечип, тегинин айтканын жасашты. Француздар өзара бир нерселерди сүйлөшө, кыздарды бир топко сынай карап турушту. Бирөөсү ордунан козголо, кыздарга жай басып келди да, бой мүчөлөрүн бир сыйра сынай карап чыкты. Анан четте турган кызга сөөмөйүн көрсөттү. Алиги киши аны өзүнчө жетелеп барып, бурчка тургузуп койду. Экинчиси ордунан козголбой эле тамекисин тарткан боюнча сөөмөй менен жаңы кошулган кыздардын бирөөсүн көрсөттү. Аны да өзүнчө бөлөк бурчка турган кызга кошту. Үчүнчүсү болсо Диананы көрсөттү. Ал дагы тегил экөөнө кошулду. Калган үчөөнү болсо ээрчтеп кайрадан сыртка чыгып кетти. Бир аз убакыттан кийин ал кайра келди да, тигилер менен француз тилинде бир нерселерди сүйлөп, бир топко турду. Анан ордунан козголо, сыртка чыгып баратып, бурчта турган 3 кызга эскертип өттү. Болду. Силер эми таң атканча булардын карамагында болосуңар. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Булар биздин кишилерге караганда өтө орой эмес. Маданияттуу кишилер. Силерди көп деле кыйнабайт. Так что кың дебей айтканы менен болуп тургула. Ар бир кыймылыңар биздин көзөмөлдө. Болуп тур. Кеттим анда мен. Таңкы саат 8-дерде силерди келип алып кетем. Олтурушту тынч өткөргүлө. Ал акырын чыгып кетип калды. Бурчта жалдырап турушкан жаш кыздарга француздар келгиле, жакын мындай отургула дегендей өздөрүнүн жанында турган диванды көрсөтүштү. Үчөөнүн экөөсү жаңы келгендиктен чочулай, акырын басып келишип, дивандын маңдайындагы четине олтурушту. Үчүнчүсү болсо мындайды далай башынан өткөргөндүктөн тартынбай эле чет элдиктердин жанына жакыныраак келип отурду. Алар стол үстүндөгү жайнап турган тамактарды көрсөтө, өз тилдеринде бирдеме деп сүйлөдү эле, тигилер эч нерсе түшүнүшкөн жок. Мурун мындайды башынан өткөргөн алиги кыз гана бир нерсени түшүнгөндөй болуп, ичкиликтин кайсынысынан ичесиңер деп сурап жатышат. Тартынбай эле ичип жей бергиле. Булардай болуп, силерди эч ким сыйлабайт. Ал өзү тура калып, ары жактагы коньякты алып кыздарга бөлө куйду. Беркилер аны азамат дегендей кол чапкылап, бул кыймыл аракетин жактырышкандай карап калышты. Бирөөсү орусча чала моңгол билет экен, колунан келишинче түшүндүрүүгө аракет кылып жатты. Не стес, не айтес, кушайте, пейте, все ваши, все для вас. Алиги кыз стол үстүндөгү тамактарды тартынбай эле алып, өзүнүн тарелкасына салып алды да, унчукпай жеп баштады. Француздардын бирөөсү ордунан тура калып, тегил экөөнүн тарелкасына тамак салып берди да, французча бир нерселерди айтты. Алиги кыз түшүнбөсө да, экөөнү котормочу болуп берди. Булар эмне десе унчукпай айткандарын жасагыла, болбосо эртең бул жактын шефинин токмок жейсиңер. Экөө унчукпастан тарелкадагы тамакты алып жеп киришти. Тигилер коньяктан ичкиле деп сунуш кылышты эле, алиги кыз унчукпастан тартып жиберди. Ал эми экөө болсо эмне кылышарын билбей, бирин-бири карап туруп калышты. Француздар экөөнү карап бир нерсе деп сүйлөштү эле, Диана стаканды колуна алды да тартып жиберди. Тигил кыз болсо башын чайкап ичпей койду. Өздөрү коньяктан улам куюп ичип коюшуп, өз ара бир нерселерди сүйлөшүп атышты. Бирөөсү бир куту тамекини күйгүзүүчү менен тигилердин алдына таштап койду. Алиги кыз бирди алып, бурулдатып тарта баштады. Дагы бир аз олтурушкан соң, бирөөсү өзүнчө сүйлөнө, ордунан турду да тамеки тартып олтурган кызды «Жүрү, кеттик» дегендей башы менен тигил жакты көргөзүп, өзү алдыга түшүп, аркы бөлмөгө кирип кетти. Тигил кыз да ордунан тура, анын артынан кошо кирип кетти. Жумшак креслодо отургандардын бирөөсү ары жактагы бөтөлкөдөгү аракты бузуп, 4 стаканга бөлүштүрө койду. Анан алгыла деп экөөнө алаканын жая көрсөтө сунуштады. Диана акырын стакандарды кармады, алиги кыз болсо көгөрүп ичпей койду. Тигилер өзүң бил дегендей аракты тартып жиберишип, ордуларынан козголушту. Бирөөсү Диананы аркы бөлмөгө ээрчитип кетти. Өмүрү көрбөгөн тозокту ал ошол жактан көрдү. Жыпчылаңач болуп, чечинип алган француз Диананы да чечинтип, ар кандай ыкмада туруп берүүгө мажбурлады. Диана бардыгына чыдады. Көздү жумуп, айткандарын аткарууга аракет жасады. Кээде өзүн куурчактай кылып, ары бери томолотуп, эрмектеп атканына чыдай албай, эшикке качып чыккысы келип атты. Качып чыккандан эч майнап чыкпайт болчу. Сыртта көзөмөлчүлөр кайтарып турушат. Ар бир бөлмөнүн ичинде кандайдыр бир тегил жактан көргөзүп туруучу аппараттар бар. Силердин ар бир кыймылыңарды көрүп турабыз деп айткандарын эстеди. Артык баш кыймыл жасагандан коркту. Түн ортосунда 2 жолу суранып, ажатканага барып келди. Ошол мезгилде качып чыкканга кандайдыр бир ыңгайлуу кырдаалды издеп жүрдү. Терезелери өтө эле бийик экен.
Качып чыкканга эч мүмкүн эмес. Ажатканада отурганда башын көтөрүп, терезесин карады. Айнектелүү болгону менен ал жакта темир тору жок экен. Ажаткананын раковинасына чыгып, терезесине колун созуп көрдү эле айнектерге жетти. Акырын тартынып чыгып, сыртты карады. Сырт жак караңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Кайра төмөн түштү. Айнектерин ачса, бир киши сойлоп чыкса болот экен, бирок кантип? Адегенде айнектерин ачыш керек. Аңгыча эшик такылдап калды эле, азыр деп шаша буша тегил жактын суусун кое бере сыртка чыкты. Француз аны күтүп туруптур. Таң саат 8-дерде Диана өлөөрчө чарчап, араң эле бутунда турган эле. Кече экөө киши келип, баардыгын өзүнүн мерседесине салып алып кетти. Үйгө келгенде аянычтуу көрүнүштү өз көзү менен көрө, жүрөгү ооруп чыкты. Анткени кече экөө арак ичпей жаткан кызды эки жигит залга алып келип, кыздардын көзүнчө дырдай жылаңач кылып чечинтип, ичке чыбык менен салышып, өлөөрчү сабашты. Жалынып жалбарганына, ботудой боздогонуна, ыйлаганына да карашкан жок. Диана аны менен эмне себептен сабап жатышканына адегенде түшүнгөн жок. Көрсө, түндөсү француз өнөгүнүн айткан талаптарын аткарбай, качып болбой коюптур. Аппак денелерине кыпкызыл чыбык тактары түшүп, мөлтүрөп чыкканча сабашты. Таптакыр кыймылдай албай сулк жатып калганда гана жайына коюшту. Түндөгү киши бери жакта турган кыздарга тегини көрсөтө ачууланып жатты. Көрдүңөрбү? Бизде укпагандын, уставды, эрежени бузгандын кесипети кандай экен? Силер да ушунун кейпин кийип каласыңар. Керек болсо мында да жаман болосуңар. Бар эми, өз бөлмөңөргө тарап эс алгыла. Түндөсү кайра чыгасыңар, охотага. Булар түнкү чыкканды охота деп коюшат экен. Кыздар үчүн кордук болгону менен тегилер үчүн чын эле охота болчу. Кыздарды кээ бир түндө бир эмес, 2-3 кишиге да салып жиберишчү. Аларды ары айдаса ары кеткен, бери айдаса бери кеткен. Баардыгын кың дебей аткарган мал катары пайдаланышчу. Көбүнесе аябай бай кишилерге же чет элдик кишилер менен соодалашууга аракет кылышчу. Алардан доллар менен алышчу. Чет элдиктерге жагып калган кыздарын дароо эле соодалап жиберишчү. Диана бөлмөгө киргенде жанындагы кроваттагы кыздар эбакта эле уктап калыптыр. Түндөсү аларда аябай чарчашса керек. Терезе тордолуу, эшикти болсо сырттарынан колпулап кетишет. Ар бир бөлмөнүн өздөрүнүн туалети бар. Түшкө жакын бир маал ысык шорпо, нан алып келип беришет да кайра бекитип салышат. Ошол боюнча кечке чейин бөлмөнү ачышпайт. Кез-кез гана жалдырап, сурагандарына барышып, жүздүн биринин өтүнүчүн аткарышат. Диана аябай чарчаса да бир топко уктай албай жатты. Бир маалда кимдир бирөөлөр эшиктин кулпусун бурап, ачып атканын угуп, уктамыш болуп көзүн жумуп алды. Эшик ачылып, эки киши сырттан алиги кызды өлүк сүйрөгөндөй кылып, дырдай жылаңач боюнча бутунан сүйрөп келип, кроватка ыргытып салышты да үстүнө одеял жаап, кайра сыртка чыгып кетип калышты. Эшик сыртынан кулпуланып, баары тынчып калышканда Диана акырын ордунан туруп, кыздын ал акыбалын билгени жанына жылып барды. Кыз араң эле дем алып, көзүнүн жашын көлдөтүп ыйлап жатыптыр. Акырын одеялды ачып, бетине үңүлгөндө кыз болор болбос үнү менен чаңкылдап кое берди. Жолоо жаныма, жогулар жакка. Жашагым келбейт, мындан көрө өлгөнүм артык. Диана көңүл айтып, жуут коюн деди эле, тегил таптакыр, албууттанып, аны укмак турсун жиындарып, өзүн өзү башка ургулап, өзүнчө сүйлөнүп жатты. Диана унчуккан жок. Акырын кроватына барып жатып калды. Кечөө жоо жүргөндүктөнбү же түндөсү уктабай француздардын уйпаландысы болуп калгандыктанбы, бир аз жаткандан кийин көзү илинип кетиптир. Кичинесинен эле аябай сак кулак болчу, шырп эткен добушка ойгонуп кетти. Акырын башын көтөрүп караса, алиги таяк жеген кыз көйнөктөрүн айырып, бири-бирине байлаштырып, бир жагын кроваттын башына байлап, экинчи жагын өзүнүн мойнуна байлап, муунган жатыптыр. Эй, эмне кылган жатасың? Диана төшөктөн атып турду. Анын үнүнө беркилер да ойгонуп кетишти. Бөлмөдөгү ызы-чуудан сырттагылар кирип келишти да, кыздын мууну бөлгөнгө аракет жасап жатканын билишип, кайрадан сабашып, эки колун, эки бутун кроватка таңып ташташты. Кечки саат 8 чендерде келип карашса, анын эки көзү аңтарыла, оозунан ак көбүк, ага жин даарыган эмедей башкалардын сүйлөгөн сөздөрүнө эч маани бербей, өзүнчө эле сүйлөнүп калыптыр.
Kolun çeçkende akıl esinden ayныган emedey bölümünü жаңырта kıykırıp küle başladı. Çın ele nerfine doğu ketken je atayın aramızgalamça tağı bölmedögüler hiç nerse düşünüşkön jok. Көп ötpeyle 2-3 erkek kirip gelip anı sırtka jetlep alıp ketişti. Kayakka alıp ketişkenin oşol boyunça hiç kimisi görüşkön jok. Көөгüm кире баштаганда кайрадан кечки ахатага даярдыктар көрүлө баштады. Качуу кийинки бөлүмдөрдө.